2005'te beri жақсы білем. Kim қантип байыған, kim мемлекетке қызмат қылған, kim уырдаған мемлекетті. Аны мен жақсы білем. Birinci senen başlayayım, açık aytayım mınake. Buna men özüm başladın. Men aytpayın dedim hele. Kudayım kolda, el kolda prezident болып қалсам, oşo milyardlar töktüren büdjetke, muğayilmen ayılın oşo menen götürem ben. Oşonday korrupsioner eseptilgen 35 tey var. Pafamille bilen bardın. Men oşodan başlayayım. Eğer çındap Kırgızды қарыздан құтылғың келсе, урматтуу премьер-министр өкмөт башчы, 100 уурunu билесин, бардыгы билет. Бардык кыргыз билет. 100 уурunu топта, ушундай кылып жыйна, айт. Жедик, ичтик, эми жараткандан корколу дагы кайтаралы. Де ушундай деп 100 уурunu карма. Анын 35-ин издештин кереги жок. Жээнбековдун чөнтөгүндө бар. Тизмеси барбы? Ошолор топто койбу. 92 жаштагы премьер-министр кайрадан Малайзияга келди, 92 жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурулардан. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баягы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган, жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап коет. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев не деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казынасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Gününü 1,5 milyon dollardan düşüp atат мамлекеттик казынага dedi. Gününü дагы түшөт dedi. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт dedi теледе. Мана ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан мен сага кылмыш ишин ачып коюшум мүмкүн, 3 күндүн ичинде качып кет деп кабар бербейт ал. Түндө 1,5-да уктап аткан жеринен кармап келип атат. Ha bizdekiler erterek kavar verir. Sen tezirek kaç. Kaçıp bütkөндөн keyin sen kavar verip koy. Men büttü, men kaçıp büttüm dep. Ha men senin артыңдан kılmışsın kozgop koyum. 2-3 ay, 4 ay, 5 ay turup tur. Kırgız unutacak. Erteң ele unutat, anan gele veresin. Mana ушундай келишим түзүп атат. Тилекке каршы. Ошондуктан жанагы иштан берди кени боюнча башка кендер Кыргызстандагы бардык кендер боюнча мен эчен жолу кайрылдым, дагы бир жолу кайрылам. Бизден эстүү, бизден акылдуу, бизден таза муун келмейинче тоо таштарды казып жарганды токтотушубуз керек деп. Токтотуп турушубуз керек. Бизге жаратылыштын байлыгынан өткөн байлык жок. Өлкөдө улуу реформа жасай ала турган мыктыларды бийлик элге жамандап терип жок кылып бүтө албай убара, алардын Бакиевдин дорунда иштеген деп айып койгондон башка кынтыктап алышпайт. Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебинде Алмазбек Атамбаевке Бакиев Данакер орденин берип, алдап соолап кутулду. Ошол орденди алып жатканда көзүн жашылдантып Атамбаев мынтип айтат: "Курманбек Салиевич, сиз асыл адам экенсиз. Мен сизди билбей жүрүптүрмүн. Далай нервиңизге тийиптирмин. Бардык кылгандыгым үчүн кечирим сурайм" дегендигин бийлик жаап жашырса да эл билет. Чыныгы элге эмес, бийликке кызмат кылгандар ушинтип мактоо арнашкан. Ал эми Адахан Мадымаров элди ойлогон эр азамат экендигин, анын Акаевдин да Бакиевдин да учурунда бардык адилетсиздиктерди президенттин көзүнө сайып айтып жүргөндүгү менен бийликчилерге жакпай келет. Ага мисалы Адахан Мадымаров Бакиевдин учурунда жогорку кеңештин спикерлик кызматынан Бакиевдин туура эмес башкаруу системасына макул болбой, өз арызын жазып, депутаттык мандатын да албай кызматтан өзү кеткендигин далилгаттар ошол кездеги маалымат жыйынынан көрсөңүздөр болот. Ошол кезде Адахан Мадымаров Ак Жол партиясынын политсоветинде түгүл, партиянын мүчөлүгүндө да жок экендигин айтып, элдин гана эч бир партияда жок саясатчысы экендигин билдирген. Мен өзім сұранбадым. Өзім сұрандым, коллегаларға қайрылдым, ешқандай талаш тартышы жоқ. Bir doğuştan meni қолдап,
кызматтан кетүүмдү колдоп берсеңиздер деп сураган. Фракцияда жагалап же башка кызматка келечек Ойлонобуз. Бирок депутат болчу кыласыздар. Аны дагы чечебиз. Кара, пожалуйста. Рахан Тусабай, чем вы будете заниматься? Чем вы будете заниматься дальше? Я отвечал вчера на этот вопрос, чем занимается 5,5, почти 5 миллионов населения Кыргызстана. Будем жить, работать. Такой вопрос. Вот сейчас, когда депутаты из других фракций выходили, они сказали, что вот партия Акжол буквально вас вот предала, вот съела буквальным образом. Вы разочаровались в партии Акжол? Вы останетесь в этой партии? Хотя вы всегда говорили, один из лидеров этой партии, я никаким лидером не был. Я не член партсовета. Я ни в какую организацию не вхожу. А разочарование или очарование, там, у меня всегда было ровное отношение. 2010 жылы парламенттик шайлоодо Элмырза Сатыбалдиев менен токтогулган жолуктум. Бир 7-8 саатта жолугушуп отурдук. Ал киши Бекборуев менен жакшы экен мамилеси. Ошол жерде барып шашпай кетти, чай ичип, эс алып кетти. Мен анда мамлекеттик кеңешчилерим дейт. Акыркыда 2009 жылы ушу күз мезгилинде экен. Сөздөн сөз чыгып Дайнар Үсөнов айтты дейт да. Мына дейт, биз коррупция менен күрөшүп жок кылып алсак, Совбестин секретары Мадумаров айтып атат. Бул коррупция биз 7-этажда штеттеги немеге чедакка чейин чыгып кетип айтып атат. Дегенде тиги Бакиев чакырды дейт, Курманбек Салиевич. Чакырылачы Мадумаров деп. Анан Адахан аке деп айтты. Адахан аке кирди дейт. Киргенде Бакиев бир жарым сааттай ачтал дейт да. Сен каяктан көрүп атасың? Каерден көрүп калдың? Эмне болуп атат? Дегенде Адахан аке сөз алып айтты дейт. Курманбек Салиевич, биринчиден балаңызды, экинчиден инилериңизди бүгүн жумуштан кетирип тазаланбасаңыз, сизди эртең Акаевдин тагдыры күтүп турат деп. Муну мен айткан жок, муну Мадумаров айткан жок. Муну Элмырза Сатыбалдиев айтып атат, сураңыз ошондон барып. Мен кадимгидей муздап чыктым дейт. Элмырза Сатыбалдиев. Эми жакшы бүтпөй калды го баягы деп. Дайнар Үсөнов айтып жиберип, анан Адахан Мадумаров чакырткан, келчи мен азыр эле сүйлөшө коеюн деп. Мадумаров айткан сөзү ушул болгон. Муну ким айтат? Муну ким айтат? Элестеңиз, сизди Акаевдин тагдыры күтүп турат эртең деп. Эгерде балдарыңызды, инилериңизди бүгүн жумуштан кетирбесеңиз, ушундай тагдыр күтүп турат сизди деп. Мында айтат го, мына Мадумаров Акаевди Бакиевди ээрчитпөдү, Бакиев кызматка келет деп. Канаке? Муну ким айтат эле? Эгерде кызматты керек болсо айтат эле, унчукпай эле, сизди тура эле, макул эле, мен ата кетирип койдум, айткан эмесмин деп актанат эле го. Кызматтын кереги жок болгон бул ишиге. Бул иши биз мамлекетибиздин как-то бир алдыга жылып бир ер азамат уул кыздар башкарсын деген таза. Андай болбой калды да шартында. Мына ушуну айтат эрдик деп, ушуну айтат батырлык деп, ушуну айтат мамлекеттик кызматкер деп. Я расскажу вам о воровстве. Оно в крови. И возраст не имеет значения. Это крупнейшее ограбление в истории. Только не говори, что хочешь позвать меня на дело. Я только слышал о джунглях. Я жил во дворце, в клетке, как и ты сейчас. Я кусался, царапался и боролся всю свою жизнь. Пока однажды не прекратил. И заслужил их доверие. Заслужи их доверие, маленький брат. Позвольте представиться. Доктор-психиатр. Моя специализация – пациенты, которые считают себя супергероями. Мне тут не место. Всю свою жизнь я был верен законам чести. Законы эти просты. Почитай богов. Бороняй свою родину. За родину будем сражаться!